Үй шартында кездемеден бет кап жасоонун ыкмалары. Бет кап жасоо үчүн бизге тазартылган кебес, кездеме, сызгыч, кайчы, ийне жип керектелет. Кездеменин узуну 90 см, туурасы 40 см. Кездеменин узун жагынан 2-ге бүктөп, 2 учунан 35 см өлчөп кыркып алабыз. Бул байлай турган жагы болот. Ортосу 20 сантиметрге 20 сантиметр квадрат калат. Бул негизги бет кап болот. Ортосуна кебезди коюп жасасаңыздар да болот. Албетте антисептик чач пайдаланыңыздар. Дагы бир бет кап жасоонун түрүн көрсөтөбүз. Туурасын 20 см, узунун 30 см өлчөп, кездемени кыркып алабыз. Бет каптын байлагычтарын кыркып алабыз. Туурасы 5 см, узуну 30 см өлчөмүндө. Төрт бүктөп алабыз. Бул байлагычтары болот. 4 бөлүгүн кездеменин 4 бурчуна коюп чыгабыз. Байкаганыңыздардай, ар бир учун ортосуна коебуз. Эми 2 кабат кездемени үстүнө жаап, ийне жип менен айланта тигебиз. Көрдүңүздөрбү? Ортосунан 4 см ачык калтырабыз. Бет капты оң тарабына оодарып, байлагычтарын чыгарып алабыз. Эң жөнөкөй, биз жасаган бет кап даяр болду. Сиз да үй шартында дал ушундай бет капты кездемеден тигип алсаңыз болот. Ден соолукта болуңуздар.